Урматтуу мугалимдер, кымбаттуу бүтүрүүчүлөр. Сиздерди 2020 жылдагы окуу жылынын ийгиликтүү аякташы менен баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайм. Кезинде дүйнөлүк державаны түзгөн Александр Македонский кезектеги түндөгү жортуулунан келе жатып, бир айылга келгенде аскерлерине токтотуп, аларга бир буйрук берет. Ал буйрук аттардын туяктарына кебез байлоо жана ошол айылдан тынч өтүү болгон. Мына ушул буйрукту ошол аскерлеринин баарысы унчукпастан аткарып, андан соң ал айылдан өткөндөн кийин бир аскер эмнеге андай кылгандыгын сураганда, ал айылда мен окуткан мугалим бар эле, ал мугалимдин түнкү уйкусун бузууну каалаган жокмун деп жооп берген экен. Бул окуядан демек биз ким болбойлу, кандай бийликте, байлыкта, кандай бир жетишкендиктерде болбойлу мугалим үчүн биз окуучу экендигибизди унутпашыбыз керек. Жана аларга ар дайым таазим кылып, аларды өз урматына коюп сыйлап жүрүшүбүз керек. Мугалимдер бул көзгө сайган караңгылык, билимсиздик менен күрөшкөн чыныгы, ардактуу, сыймыктуу, ар бир доордун баатырлары деп айткым келет. Убакыттын өтүшү менен мугалимдер жүздөгөн, атүгүл миңдеген окуучуларды окутуп, аларды турмуштун даңгыр жолуна, ак жолуна узатышат. Алардын катарында мени да окуткан Ташбек уулук аппаратындагы орто мектептин жалпы мугалимдер жамаатына, агай эжелериме чын жүрөктөн ыраазычылык билдирип таазим кылам. Сиздердин ар бириңиздердин өткөн сабагыңыздар бүгүнкү күнгө чейин көз алдымдан кетпейт. Бекеринен мугалим бул сокуруга көз, дүлөйгө кулак, ал эми жан дүйнөгө азык болот деп айтылбаса керек. Бар болуңуздар, кадырлуу, урматтуу мугалимдер. Ардактуу бүтүрүүчүлөр, мына ошентип окуучулук күндөрү менен коштошуп, жашоонун дагы бир маанилүү чоң жолуна кадам шилтеп жатасыздар. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, адам баласы турмушта 3 нерсени туура тандашы керек. Кесипти, жарды, досту. Турмушта ушул 3 нерсе сизди бакытка же өкүнүчкө алып барат. Ийгиликтүү келечек туура кесип тандоо менен башталат. Өлкөнү кесипкөйлөр өнүктүрөт. Кесипкөй адамдар калкты жакшы жашоого алып бара турган зор күчкө экендигин бүгүн турмуш далилдеп отурат. Кесипти туура тандоо үчүн биринчи бул каалоо, кызыгуу, жөндөмдүүлүк жана ошондой эле эмгек рыногунда бүгүн кайсы кесиптерге суроо-талап күч экендигин билүү. Алардын кайсылары келечектүү, бүгүнкү күндө коомго эмне керек? Окуп алган соң ошол кесипти кайра аркалап кете аламбы деген маанилүү суроолорго бүгүн жооп табып алуу ашкытык кылбайт. Баарыңыздарга узун өмүр, бекем ден соолук, ак жол каалайм.